Москвага дрондор менен ири чабуул коюлду. Мунай заводу бутак алынды. 18-июнга караган түнү Орусиянын бир катар аймактарына, анын ичинде Москвага, Москва облусуна жана Ростов облусуна жүздөгөн дрон менен чабуул коюлду. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин билдиргендей, абадан коргонуу күчтөрү Борборго багытталган 194 дронду атып түшүргөн. Анткени менен алардын айрымдары Москвадагы Капотня районунда жайгашкан мунай иштетүүчү заводко тийген. ТАСС агенттигинин эсептөөлөрүнө ылайык, Москвага коюлган бул чабуул акыркы 2 жылдагы эң ири чабуул болуп калды. Заводко сокку урулганы тууралуу телеграм-каналдар кабарлап, социалдык тармактарда өрт чыкканын көрсөткөн видеолор тарады. Астра басылмасы ишканада кеминде 5 жерде өрт чыкканын жазды. Бул завод май айынын башынан бери украиналык күчтөрдүн чабуулунан улам экинчи жолу ишин токтоткону белгиленди. Чабуулдан кийин Внуково, Шереметьево, Жуковский жана Домодедово аэропортторунун иши убактылуу токтоп турду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Москвага жасалган чабуулдардын кесепеттерин көрсөткөн видеону жарыялады. Ал бул чабуулдарды Орусиянын Украинага жасаган соккуларына берилген адилеттүү жооп деп атады. Зеленский ошондой эле батыштагы өнөктөштөрү Украина армиясынын алыс каралыкка сокку уруучу мүмкүнчүлүктөрүнүн натыйжалуулугуна баа бергенин белгиледи. Украин президенти Орусиянын согушту токтотууга чакырып, жаңжалдын уланышы эки тарап үчүн тең оор кесепеттерди жаратып жатканын айтты. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьевдун маалыматына караганда, Жуковский шаарында дрон көп кабаттуу турак жайга тийген. Орусиянын коргоо министрлиги бир сутка ичинде жалпысынан 555 украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орус армиясы 2022 жылдын февралынан бери дээрлик күн сайын Украинанын аймактарына абадан чабуул коёт. Булак азаттык. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Алмамбет Чыкмаматов блогерлерди салыктан бошотуу боюнча түшүндүрмө берди. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Чыкмаматов IT-адистер, киночулар, стартапчылар, блогерлерге берилген салык жеңилдиктеринин себептерин түшүндүрдү. Айтымында акыркы күндөрү президенттин креативдүү экономика өкүлдөрүн, иштеп чыгуучуларды, стартаптарды, киноиндустрияны, маалыматтык сайттарды жана блогерлерди салыктан бошотуу чечиминин айланасында талкуулар жүрүүдө. Негизинен дээрлик бир эле аргументти байкадым. Айрым белгилүү блогерлер бизге мунун кереги жок. Биз ансыз деле салык төлөп жатабыз дешет. Алар туура эле айтып жатышат десек болот. Бирок бул бир конкреттүү блогердин көз карашы менен ушундай көрүнүшү мүмкүн. Президент болсо кеңири карап жатат. Ал бүгүнкү блогерди эмес, андан 5 жылдан кийин өсүп чыга турган медиа холдингди көрүүдө. Ал бүгүн жалгыз иштеген программист эмес, бир нече жылдан кийин өз продукциясын дүйнөгө саткан IT компанияны көрүүдө. Бүгүнкү күндөгү контент жаратуучуну эмес, келечекте тасмаларды, сериалдарды, билим берүү долбоорлорун жаратып, көптөгөн адамдарды жумуш менен камсыз кылган студияны көрүүдө. Мына бүгүнкү чечимдин негизги мааниси ушунда. Президент бизнестин бүгүнкү көлөмүнө эмес, анын келечегине ставка коюп жатат. Мамлекет өтө жөнөкөй нерсени айтып жатат. Биз сиздердин өсүшүңүздөргө тоскоол болбойбуз. Тескерисинче мүмкүн болушунча өсүп өнүгүшүңүздөрдү каалайбыз. Анткени күчтүү экономика салыктан башталат. Ал жаңы нерсени жараткан, кече эле жок болгон өнүмдөрдү жана форматтарды ойлоп тапкан адамдардан башталат. Көптөр бүгүнкү күнгө чейин блогерди жөн гана телефон кармаган адам катары көрүшөт. Бирок бүгүнкү ийгиликтүү блогер бул чакан медианын өзү. Ал эми эртең ал журналисттери, операторлору, монтажерлору, продюсерлери жана маркетологдору бар толук кандуу медиа компанияга айланышы мүмкүн. Демек бул жумуш орундары, өз долбоорлору жана келечектеги салыктар дегенди билдирет.
Ушундай эле көрүнүш мурда IT компанияларга карата да болгон. Көптөр аларды олуттуу кабыл алышкан эмес, бирок бүгүн алар бүтүндөй мамлекеттердин экономикасынын негизин түзүп жатышат. Ошондуктан жаратмандарды салыктан бошотуу бул айрым адамдарга берилген белек эмес. Бул жаңы кыргызстандык компаниялардын, жаңы жумуш орундарынын, жаңы орто катмардын, жаңы экономиканын жаралышына жасалган инвестиция. Дал ушул себептен мен президенттин чечимин өтө алысты көрө билген стратегиялык чечим деп эсептейм. Анткени ал мамлекеттин мамилесин түп тамырынан өзгөртүп жатат. Жылдар бою биз адегенде салык төлө, анан өнүк деген принципине жашап келдик. Бүгүн президент адегенде өсүп өнүк, бутуңа бекем тур, өнүм жарат, анан кийин гана ири салык төлөөчү бол деген башкача моделди сунуштап жатат. Жөнөкөй тили менен айтканда, мамлекет жаратмандарга салык маселелерине күч коротпогула, аны жаңы өнүмдөрдү жаратууга жумшагыла дейт. Менин оюмча дал ушул акылга сыярлык экономиканын өзү. Ошондуктан парламент бул демилгени колдойт деп үмүттөнөм. Анткени сөз айрым кесиптерге жеңилдик берүү жөнүндө эмес, сөз Кыргызстандын экономикасы 10 жылдан кийин кандай болору жөнүндө болуп жатат. Эгер бул демилге жакшы натыйжа берсе, жакынкы жылдары биз жаратмандар үчүн салык жеңилдиктери тууралуу эмес, жумуш орундарын түзгөн, өз өнүмдөрүн дүйнөгө саткан жана өлкөнүн экономикасын өнүктүргөн жаңы кыргызстандык компаниялар тууралуу сөз кыла турган болобуз деген салык кызматтын башчысы. Беле кетсек, президент кол койгон жарлыкка ылайык жасалма интеллекти, тиркемелерди иштеп чыккандар, IT адистер, блогерлер, чет өлкөлүк компаниялар үчүн аралыктан иштегендер, стартаптерлер, кинофильмдерди, видео жана теле берүү программаларын тартуу менен алектенгендер 5 жылга салык төлөөдөн бошотулат. Булак суу беркежи. Орусияда каза болгон кыргызстандыктын үй бүлөсүнө 2 миллион рубльдан ашык кенемте өндүрүлдү. Орусияда каза болгон кыргызстандык жарандын үй бүлөсүнө 2 миллион 200 миң рубль кенемте өндүрүлдү. Эмгек министрлигинен кабарлашкандай, Кыргызстандын жаранынын багуучусунан ажырагандыгына байланыштуу төлөмдөрдү алууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен тиешелүү сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бир жолку камсыздандыруу төлөмү өндүрүлүп берилди. Мындан тышкары каза болгон жарандын 3 жашы жете элек баласына бойго жеткенге чейин ай сайын төлөнүүчү камсыздандыруу төлөмү тайындалды. Өзбекстандан ташылгандарыбыз өлкөгө киргизилген жок. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кең Сай өткөрүү пунктунан Өзбекстандан ташылып келген 47 тонна 780 килограммдарыбыз артка кайтарылды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги маалымдайт. Тактап айтканда, фитосанитардык көзөмөл учурунда жүктүн 2 партиясында мыйзам бузуулар аныкталды. Бир жүктө фитосанитардык сертификат жок болсо, экинчи партиясында талапка ылайык маркировкасы болгон эмес. Ушуга байланыштуу жүк өлкөгө киргизилген жок, дешти мекемеден.